Ата-энелер үчүн сунуштар. 2-3 жаштагы балдардын өнүгүүсү. Коронавирус көнүмүш иш күнүбүздү өзгөрттү. Үйдөгү жана бала бакчадагы көндүм болгон күнүмдүк тартипке өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мажбур кылды. Талаптарыңызга ырааттуу болуңуз. Балаңызды жакшы жүрүм-турум үчүн мактаңыз жана баланын бардык ийгиликтерин колдоңуз. Жок деп айтуудан коркпоңуз. Баланын каалоосу туруктуу эмес, тез өзгөрүп турат. Бала өзү бул нерсени контролдой албайт. Андыктан чоңдор баланын каалоосун аткаруудан мурун анын балага тийгизген оң жана терс таасирлерин талдоо менен уруксат берүүсү абзел. Балаңыздын сүйлөө жөндөмүн өстүрүңүз. Эң негизги шарт бул чоң адам менен баланын ортосундагы байланыш. Өзүңүздүн сүйлөөңүзгө көңүл буруңуз. Балдардын чулдурап сүйлөгөн сөзүн туурабаңыз. Алар менен чоң киши менен сүйлөшкөндөй сүйлөшүңүз. Баланын суроолорун жоопсуз калтырбаңыз. Тескерисинче кыска жана так жооп бериңиз. Ырларды, жомокторду, аңгемелерди окуп, алардын мазмунун кайра айтып берүү менен да баланын сүйлөө жөндөмүн өстүрүңүз. Бала көйгөйлөрдү издөө жана чечүү жолунда өнүгөт. Балаңыздын өз алдынча болуу көндүмдөрүн өстүрүңүз. Бала үчүн ал өзү жасай ала турган нерсени жасабаңыз. Өзү ойлонуп жасай ала турган нерсеге ал үчүн сиз ойлонбоңуз. Ойлонуу практикалык иш-аракеттин учурунда өнүгөт. Сизден жардам күтпөгөн мезгилде жардам берүүгө шашылбаңыз. Баланы кыйынчылыктардан коргобоңуз. Өзүңүзгө дагы кам көрүңүз. Балаңыз уктап жатканда же өз алдынча ойноп жаткан мезгилде кызыктуу нерсе менен алектенип дем алыңыз. Сиз буга татыктуусуз.